Эвакуацияланган Баткен тургундарынын өз үйүнө кайтуусу. Баткен обласы Манас обласы болуп өзгөртүлөбү? Бул тууралуу депутат Тазабек Икрамов сунуш киргизген. Жана ошондой эле азыркы учурдагы Бишкек шаарындагы Шүкүров көчөсүнүн кыйрашы. Бул тууралуу кененирээк мен Канатбеков Аскар айтып бермекчимин. Сиздер Борборлук телеканалдын аналитика маалымат программасын көрүлөсүздөр. Тазабек Икрамов Баткенди Манас деп өзгөртүүнү сунуштады. Ал Манас облусу деп аталган соң ошол жердеги кыргыздардын башы биригип жакшы жумуштар болот деген тилекте экенин айтты. Бул менин сунушумду Баткен обласынын бүгүнкү Баткен обласынын элдери колдой турган болсо, Манас обласы, Манас атабыздын, ошол жерде батыр атабызды, ошол жерде кыргыздардын башын бириктирген ушундай бир жакшы тилек менен, жакшы ниет менен ушуну сунуштап кетет элем да. Кулакка жагымдуу болот. Бирок Баткен облусу Манас облусу болуп өзгөрсө эле кыргыздардын башы биригип калабы? Буга чейин иштер жүрүшпөй келди беле. Баткенди өнүктүрүп өзгөртүү үчүн сөзсүз эле атын алмаштыруу керекпи деген суроолор жаралбай койбойт. Мейли дейли, бирок аны ишке ашыруу үчүн канчалаган чыгымга учураганы жакшыбы же кыйналып турган Баткен элине сарптаганы жакшыбы? Тургундардын санаасы өзгөртүү эмес, өнүктүрүү, туруксуздук эмес, туруктуулук. Мэрия Бишкек шаарындагы Шүкүров көчөсүнүн жашоочуларын сотко берди. Алардын 10 тосмо дубалдары калган. Буга чейин жолго чыгып кеткен дарбаза дубалдарды тротуар салуу үчүн буздурган. Тургундардын арасында депутат Элмурза Сатыбалдиевдин да үйү бар. Вице-мэр Нурдан Орунтаев менен жыйындагы кайым айтышуусу короонун түртүүсүнө себеп болдубу? Жанакы 71 үй бул муниципальный жерге чыгып кеткен үйлөр. Биз үйлөрдүн өзүнө тийишкен жокпуз, биз заборлорун гана алдырып атабыз азыркы күндө. Үйлөргө тийбей, ошол тока жанакы заборлорун гана алып, ошол забор муниципальный жерде турган заборлорду алып, ошол жерге биз тротуар салалы дегенди коюбуз. Бенден биз кандайдыр бир баягы максат көздөп же. Рахмат. Көрдүңүз, сен жооп бере албайсың. Рахмат. Мен жооп берип, мен сизге толук жооп берип атам, сиз маалымат берип атасыз. Элмур Заракевич. Сиз сөз бербей атасыз. Жооп берели десек сөз бербей атасыз. Сен жооп бербей атасың, сен маалымат гана берип атасың. Эмнеге маалымат катары ошого жооп берип атам да. Мен сага предупреждаю, сен андай күпүлдөбө. Башка жерде күпүлдөбө. Бул жогорку кеңеш. Мейли өзүңү сыйлап алсаң, бизди сыйла. Сыйлаган келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса мен сени сыйлатам. Сөзсүз. Бишкекте бир гана Шүкүров көчөсүндө гана мыйзамсыз жолго чыгып кеткен жашоочулардын үйлөрү гана эмес, башка көчөлөр толуп жатпайбы? Аларга да бузуу иштери уланат болду бекен. Эмнеге башында үйлөр салынып жатканда көчөлөр каралбайт? Эл өздөрү күнөөлүүбү же бийликпи? Карап көрсөк, бүтүндөй Кыргызстандын көчөлөрүндө киши баса турган тротуар жолдор жок. Көчөгө болгон тартип катуу сакталса, азыркыдай нааразычылык болот беле? Мунун баары бийликке жана жарандардын кулагына күмүш сырга болсун. Эмне гана болбосун, ар бирибиз өзүбүздү туура жакка оңдоодон баштайлы. Баткен эли үйлөрүнө кайтышууда. Аларды жөнөтүү үчүн Бишкек мэриясы унаа даярдады. Эң алгач кары-картаңдар, жаш балдар жана кош бойлуу аялдар жөнөтүлүп жатканы айтылды. Аттан чыккан тургундарчы кайтууга мүмкүнбү? Алар деле үйлөрүн сагынган чыгар. Бирок ал жакка барганы менен кайда жашашат? Тургундарды ойлонткон маселе ушул. Азыркы учурда алар кайда күн өткөрүшүүдө? Айта кетсек, көбү Жалал-Абад, Ош, Чүй, Ысык көл жана Бишкек шаарына жайгаштырылган. Эвакуация болгондордун жалпы саны 136.770 адам болгон. Алардын 121.589 адамы туруктуу үйлөрүнө кайтышкан. 15.181 адам жогоруда айткандай башка облус шаарларда. Мамлекет тарабынан курулуш иштери башталганы буга чейин айтылган. Бийлик жаңы үйлөрдү 2-3 айда бүтөөрүн убадалады. Тагыраагы декабрдын аягы бүтүсү керек. Сиздер менен мен Аскар Канатбеков болдум. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар.